Эми биз башка бирөөлөрдүн TikTok'ун бир аз көрүп коюшубуз керек да. Эми кечке эле отуруп убакытты кетирбей, бирок бизге керектүү музыканы алып коюшубуз керек. Жана тренд музыкалар да, бирөөнүн музыкаларын көрүп атабыз, бирөөнүн TikTok'ун көргөндө ошол жерде тренд музыканы биз алып калышыбыз керек өзүбүзгө, өзүбүздүн аккаунтка, избранныйга сактап коюшубуз керек. Мисалы, муну сакташ үчүн мына оң жактан профиль дегендин үстүндө тоголок болуп музыка чыгып айланып турат. Ошону басканда и бул музыканын колдонгондор чыгат. Өйдө жактан избранный деп турат. Избранныйды басып койсок, уже биздин назат кылабыз, биздин аккаунтта избранныйга сакталып калат. Кийин биз ошону колдонсок болот. Мисалы, мына азыр мен дагы бир сүрөттөрдү киргизейин, загрузить басам. Биз сүрөттөрдү өтө көп киргизбеш керек. Көп болгондо узак болуп кетет да. Сүрөт көп болбош керек. Мейли видео алып келейин да, ошого ушул киргизген азыркы избранныйдагы музыканы коебуз. Бул жерде өзү үн бар да, бул жердечи оригинальный суунун шары бар. Биз суунун шарын жок кылып кое турган болсок, оригинальный звук дегенди ылдый кылып туруп жок кылабыз дагы, готово кылып коебуз да. Башка музыка коебуз. Музыка ылдый жакта, сол жактан музыка дегенди бассак, уже избранный деген бар. Избранный деген сөздү басканда биз сактап койгон, башкалардан сактап алган музыканы галочка менен алып келебиз. Мына болду. Эгерде сүрөт киргизе турган болсок, мына бул жактан стикер деген басабыз. Стикер деген жактан, өйдө жактан сүрөт кое турган 4 бурчтук плюс болуп калат. Анан сүрөт коебуз. Эгерде стикер кое турган болсок, стикердин түрү менен бар. Эгерде дагы бизге акча керек боло турган болсо, өйдө жакта поиск деген жерге деньги деп жазып койсок, акчанын сүрөтү чыгат азыр. Күтүп турабыз. Анан ошону тандайбыз дагы. Мына акча келип калган. Ушинтип өзүбүзгө керектүү стикерлерди алып келе берсек болот. Бул жерден дагы эмнени алсак? Бул жерден жүрөкчөлөрдү койсок болот. Анан уже далее деп чыгара беребиз.